Баткен району 4 дейт. Бүт ТЗЧнын бардыгы Баткен району болду. Эмне үчүн Баткен району 4? Эмне үчүн маселе коюлбайт бул жерде, жетекчилердин жоопкерчилиги көтөрүлбөйт? Эмне үчүн маселени алып чыкпайсыздар, Камаралич? Биздин президентибиз Сооронбай Шарипович жүрөгү менен мындай балет этип атпайбы границага? Маселени чечели бирге деп. Ошо Тажиктин президенти менен сүйлөшүп. Ошон үчүн бизди жөнөтөт, жеринен барып көргүлө, чечкиле маселени, аракет кылгыла. Бул жерде жергиликтүү бийлик органдары, жетекчилер бардыгын Бишкек чечет, бардыгын өкүл чечет. Анан Бишкек чечет отурганы менен бул жерде жетекчилердин жоопкерчилигин көтөрүшүбүз керек да. Мыйзамдын талабы боюнча мыйзам аткарылбаса бардыгы жетекчи жоопкерчиликке тартылат деген жери бар. Уголовный кодексте, урматтуу жетекчилер, халатность деген статья бар. Ишти козгоп, тергөөчүнүн кабинетине саргайтып күттүртүп коем. Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам менен Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин 123 биринчи беренесинде көрсөтүлгөн айрым бузуулар үчүн айып пулдун өлчөмү 3000 сомдон 1000 сомго чейин төмөндөтүлгөн. Жол белгилеринин талаптарын аткарбоо, жолдун жүрүүчү бөлүгүндөгү чийиндердин талаптарын аткарбоо, токтоо же токтоп туруу эрежелерин бузуу, коопсуз дистанцияны жана башка учурлар. Ошону менен бирге транспорт каражатын жалган же жасалма мамлекеттик каттоонун номердик белгилери менен башкаруу бузуулар категориясынан жоруктар категориясына өткөрүлүп, бул укук бузуунун жоопкерчилиги күчөтүлгөн. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин инисин сабоого шектелип 2 адам кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Эске салсак, 11 январга караган түнү калаанын түштүк-чыгыш кичи районунда Улан Райымбеков ур токмокко алынганы маалым болгон. Аны сабоого кылмыштуу топтун Казак каймана аты менен таанымал мүчөсүнүн тиешеси бар жогу такталып жаткан. 15 январь күнү шектүү катары Өзгөн районунун 34 жаштагы тургуну жана Алай районунун 28 жаштагы жашоочусу Ош шаарынан кармалды. Алардын биринин жанынан травматикалык тапанча табылып, курал далил катары алынды. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди дешти милициядан. Ооруканага түшкөн жабырлануучунун абалы туруктуу. Спутник кечи сайты. Самара-Чымкент трассасындагы жол кырсыктан кыргызстандык айдоочу жана анын 3 жүргүнчүсү каза тапты. Бул тууралуу Спутник Казакстан Актөбө облусунун полиция департаментине шилтеме берип жазды. Жол кырсыгы 16 январга караган түнү саат 1:30 чамасында Актөбө облусундагы Иргиз айылына жакын жерде болгон. Лада 2107 үлгүсүндөгү унаанын кыргызстандык айдоочусу аралдан Иргиз айылын көздөй бара жаткан. Ал жол метеорологиялык шартты эске албагандыктан жолдун тайгак бөлүгүнө келгенде каршы тилкеге чыгып кетип, Chevrolet үлгүсүндөгү авто менен кагышкан. Экинчи машинаны казакстандык жаран башкарып бараткан деп айтылат маалыматта. Лада 2107 автосунун 29 жаштагы айдоочусу жана 3 жүргүнчүсү мүрт кеткен. Дагы бир жүргүнчү Иргиз райондук ооруканасына жаткырылган. Көз жумган 3 жүргүнчүнүн жарандыгы азырынча белгисиз. Спутник кечи сайты. Жалал Абад шаарындагы 10 мектепте пилоттук түрдө киргизилген электрондук күндөлүк системасы иштеп жатат. Маалым болгондой, эми анын жардамы менен ата-энелер балдарынын мектепке келген убагынан тарта сабакка катышуусу, предметтик баалары жана окуудагы жетишкендиктерине онлайн форматта маалым болуп турушат. Бул демилге аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында 2019 жылдын ноябрь айынан тарта иштей баштаган. Анын алкагында мугалимдер менен ата-энелердин ортосунда маалымат алмашууну дамдатуу максаты көздөлгөн. Электрондук күндөлүк системасы пилоттук түрдө өлкөнүн 40 мектебинде иштеп жатат. Алардын катарында Жалал Абад шаарындагы 10 мектеп да бар. Турмуш кечи сайты. Жогорку соттун алдындагы тартип комиссиясы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Казакты бошоткон Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманованы кызматтан алууну сунуштады. Бул туурасында Спутник Кыргызстанга аталган комиссиянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, Ош шаардык прокуратурасы Сулайманованын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу сунушу менен тартип комиссиясына кайрылган. Маселе 12 январда каралып, комиссия мүчөлөрү жактырган.
Комиссиянын чечими менен сунуш Сооронбай Жээнбековдун кароосуна жөнөтүлдү. Мыйзамга ылайык сотторду мамлекет башчы дайындап кызматтан кетирет деп айтылат маалыматта. Азырынча судья Сулайманова кайсыл иш боюнча айыпталып жатканы белгисиз. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Казак бир нече кылмыштарга анын ичинде өспүрүм кызды зордуктоого шектелип кармалгандан кийин сот аны үй камагына чыгарганы боюнча парламентте да маселе көтөрүлгөн. Маалымат булагы Спутник Кейдж сайты. Өзгөн районунун Кутурган айылындагы окуучулар жолдун алыстыгынан мектепке эшек минип барышат. Бул тууралуу видеону аталган айылдын тургуну Бакыт Аширов социалдык тармактарга жарыялады. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 14 январь күнү Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында айылдарда элдин жашоосу жакшырганын айткан. Ал айылдардагы чогулуш жыйындарга тургундар 10 жыл мурдагыдай ат эшек менен эмес, унаалар менен барып калышканын билдирген. Мындан улам вице-премьер-министрдин сөзү социалдык тармактарда талкууга алына баштады. Өзгөн районунун Зеркер айыл өкмөтүнө караштуу Кутурган айылынын тургуну жарыялаган видеодо окуучулар ушул күнгө чейин мектепке эшек минип бара турганы айтылат. Жана мектептин аймагында эшектер байланып турганын көрүүгө болот. Кутурган айылындагы Келдебаев атындагы орто мектептин директору Турсунгүл Жумагулованын айтымында мектепте 425 бала билим алат. Биздин айылда бир эле ушул мектеп бар. Балдар 2 нөмөт менен билим алышат. Негизи алысыраак жашаган башталгыч класстын окуучулары гана мектепке эшек минип келишет. Жазында жолдор баткак болгондуктан буттарын ылай кылбайлы деп көпчүлүк учурда эшек минишет. Мектеп учурда оңдоодон өткөрүлүп жатат. 2019 жылы капиталдык оңдоо иштерине мамлекеттик бюджеттен 12 миллион сом каралган. Азыр мектептин терезелери толугу менен алмаштырылды. Балдар үчүн бардык шарттар бар, деди мектеп директору. Аталган айылдын башчысы Нурлан Каратаев балдар мектепке баруу үчүн 3-4 чакырым жолду басышаарын белгиледи. Мектеп 2 кабаттуу, айылдын четинде жашагандарга гана бир аз алыс болбосо, калгандары жөө эле барышат, деди Каратаев. Турмуш Кейжи сайты. Кандайсыңар? Мен силердин эшек стоянкаңарга келгем да. Мынакей балдардын эшек стоянкасы. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Булар эртеден кечке ачка турат дагы. Кечинде эсе үйүн көздөй зымырап учат го тим менен. Мынакей. Биздеги баалуу нерсе. Бергелгилечи. Бергелгилечи. Кимдин эшеги мына? Сен кайерден келип атасың? Алыс, а? Канча саатта келесиң мектепке? Эшек менен 1 саатта келесиң, а? Молодец. Кимдин баласысың? Азамат. Бар. Канчанчы класс? Кайра канча саатта жетесиң? Мынакей биздин эң керектүү нерселер. Эшекти Кытайга сатып берсек кандай болот анда? Биздин балдарыбыз жоголбайбы? Ошон үчүн биздин айылда эшек сатылбайт. Бул өтө баалуу нерсе биз үчүн. Жүргүнчүлөрдөн жолго 20 сомдон талап кылган айдоочу окуянын чоо жайын айтып берди. Номер 117 маршруттун айдоочусу Токторбек Бердебаев өзүнүн дарегине коюлган күнөөлөргө комментарий берди. Анын сүйлөгөн видеосун Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы жергиликтүү маалымат булактарынын бирине жөнөткөн. Бердебаевдин айтымында 14 январда саат 23:30да жумушун бүтүрүп, жүргүнчүлөрдүн баарын түшүрүп бүткөндөн кийин үйүнө бара жаткан. Киев менен Абдрахманов көчөсүнүн кесилишиндеги аялдамада 10 адам турган. Бир карыган адам кол булгалап, айдоочуну токтотуп, жеткирип коюуну суранган. Ошондой
ошондой эле ага жүргүнчүлөр жинденбегенин жана 20 сом төлөөдөн баш тарткан балага кыжырданып калышканын кошумчалады. Эскерте кетсек, ушул жумада номер 117 маршруттун айдоочусу жүргүнчүлөрдөн 20 сомдон талап кылган деген маалымат тараган. Анда бардык жүргүнчүлөр айдоочу айткан сумманы төлөшкөн. Бирок бир жүргүнчүнүн акчасы жетпегендиктен айдоочу аны түшүрүп койгон. Менин атым Бердибаев Токторбек Эрназарович. Мен ушу 117 каттамдын айдоочусу болом. 14 саат 23:30 мен ылдый көздөй жумуш бүтүп, кишилер жок эле ылдый көздөй кетип бараткам. Ошондо Киев көчүлүшү менен кечилиши менен Абдрахманов көчөсүнүн кечилишинде аялдамада бир 10 чакты киши төрттү. Анан бир аксакал байке кол булгап бизди таштап кой деп суранганына кайра өйдө кайрылып, ошо кишилерди салдым дагы минтип айттым, сала электе. 20 сомдон макул болсоңор мен таштап коеюн, майымды актасын, өйдө 12 микрорайонго таштап коеюн деп. Анан макул болушуп алар түшкөндөн кийин бир жигит ичине отурду дагы, сиз законду бузуп атасыз, мен 12 сом эле төлөйм, мен деген интернетке чыгарам, же болбосо дагы бирдемке кылам деп эметкендиктен, анда эгер макул болбосоңор кайра түшкүлө дагы такси менен кетире деп 20 сомдон бердим дагы кетип калдым. Аякта эч кандай бала чакалуу жок болчу, жалаң эле мындай чоң эле адамдар болгон да. Анан тиги интернетке болсо чыгарып ийиптир, кичинекей балдар менен жүргөн депчи. Андай маалымат болгон эмес, тиги кичинекей балдар болгон эмес, ал маалымат туура эмес негизи. Анан кийин 8 сом дейт, 8 сом эмес, ошол жакта, например, элдердин 20 сомго разы болуп түшкөндө дагы ошо киши балага недовольный болуп элдер түштү да. Сен эмне кылганың? 20 сомдон бизди жеткизип коймок, мына баарыбыз сенин айыңан, баарыбызды мына түшүргөнгө мажбур болдук. Siz ошол күнү линияда болчуңуз. Линияда болчуңуз беле, сиз линияда болуп келаттыңыз беле, или кандай болду эле? Негизи или үйүңүзгө кайтып аттыңыз беле? Линияда иштеп бүтүп, киши жок болчу. Вообще жок болчу. Сиз ошол күнү аксакал адам суранган үчүн кол булгалады мага, кол булгалап, бизди таштап коесуңбу дегендей кылды, мындай кол булгалап. Анан мейли деп мен кайра кайрылып туруп, тиги аялдамага токтодум дагы, анан тигилерди салып баштадым. 11ге чейин мындай подобный фактылар катталбай, мындай сурабайсыздарбы сиздер? Жок, андай сурабайбыз. 11ден кийин 9дан кийин 12 сом баягы. Жок, андай бизде жок. 9га чейин 9дан кийин 12 сомдон алабыз, биз андай сурабайбыз. 11ден кийин ошондой эме болду да мага тиги. Сиз просто эле баягы жеткирип коюшуңуз, жана соляркамды эле актасын деле эме кылып койдуңуз. Соляркамды актасын деп эле кайра 20 сомдон сурадым мен. Кайра ылдый түшкөндө адам жок болот экен. Аякта кезде. Ошон үчүн гана 20 сомдон сурагам. Сиз кайсы райондо жашайсыз? Мен өзүм Акбосоо конушунда жашайм. Ылдый жакта. Сиз ал үчүн Бияка келип, кайра мен ошол жака кетишим керек да. Всё, мен рахмат.